Жайында мен ооруп калдым. Менин давлением күтүлбөгөн жерден 180ге көтөрүлүп кетти. Түшпөй жатты. Эмне кыларымды билбей, корконумдан мен бир тааныш аялга бардым. Ал кан чегип, кан чыгарып ырым жасачы. Менден кан агызып жибергенден кийин менин давлением түшөт деген үмүт бар болчу. Ал башымдан эмгек жеринен 7 стакан кан алды. Омурткаларыма банка коюп, дагы 3 стакан кан алды. Кан алып бүткөндөн соң менин жүрөгүм айлана баштады. Катуу жүрөгүм айланды. Мен жаман боло баштадым деп айткандан кийин тигил аял ишин токтотту. Андан соң менин акыбалым начарлай баштады. Давлением түшүп кетти. Менин мээм уктап, жаным ойго отургандай сезилди. Мен өзүмдү чет жактан көрүп жаткандай болдум. Бул акыбал 5 айга созулду. Мен барып бардыгын пасторго айтып бердим. Пастор мага: "Назгүл, эмнеге мага мурун эле баарын айтып берген жоксуң? Сен жасаган ырым абдан чоң күнөө" деди. Мен такыр уктабай калгандыктан мен невропатологко бардым. Ага чейин мен томографияга түшкөм. Анализдердин көрсөтмөсү боюнча мага баш мээнин кистасы, гидроцефалия, гиперплазия жана глиоз деген диагноздор коюлду. Невропатолог бунун баарын көргөндөн кийин: "Сен сага кандай жардам беришти билбей турам. Сен эмнеге кан чектирип кан алдырдың" деп айтты. Мен эмне деп айтарымды билбей калдым. "Сен мээң картая баштады" деди. Мен бул сөздөрдү укканда өзүмдү жоготуп койдум. Менде болгон үмүттүн баары өлүп калды. Эмне кыларымды билбей калдым. Өзүмө камалып, эшикке да чыкпай калдым. Пастор мага чалып: "Назгүл, сен эмне болдуң?" деп сурады. Мен өлүп барып жатам, мени өлүм күтүп турат деп айттым. Пастор мен үчүн сыйына баштады. "Сен өлбөйсүң, сен шайтанга ишенбе" деп мен үчүн сыйынып жатты. "Пастор, 2 күндөн кийин телекрусейд болот. Сөзсүз сен көр. Сен жөн гана күт, кереметтүү түрдө айыгасың. Мына көрөсүң" деп пастор айтып жатты. Команда баары чогулуп мен үчүн сыйына баштады. Пастор мен үчүн такай сыйынып турду. Жада калса түндөп дагы. Ал дайым мага чалып, акыбалымды сурап жатты. Мен: "Акыбалым жаман, төшөктөн турбай калдым, тамак жебей калдым" деп жооп бердим. Мен телекрусейд болгонду уктабай күттүм. Телекрусейд башталганда бизде түнкү саат 11 болгон. Кеч болуп калган, бирок мен угуп жаттым. Апостол Владимир Мынчан оорулар үчүн сыйына баштаганда мен колумду ооруган жериме коюп кармап турдум. "Кудай мага жардам бер, апостолго мен тууралуу сөз бер, мени айыктыр" деп сыйынып жаттым. Мени угуп жаткандар, ооруп жаткан адамдар, мени уккула. Ушул убакыт силер ишене турган убакыт, Кудайга сөз бере турган убакыт. Кээ бир адамдарды Кудай кызматка чакырып жатат. Силердин оруңар өлүм алып келиш үчүн эмес, Кудайдын даңкы үчүн. Силердин көйгөйүңөр жаада калса, каргышыңар силерди өлтүрүш үчүн эмес, Кудайдын аты даңкталыш үчүн. Ошондуктан силер мени угуп жатасыңар. Мен силерге айтып жатам, ыйык рух азыр иштеп жатат. Аллилуйя! Менин башымдын эки жагынан бир нерсе тырсылдап жатты. Тишимди жулуп жатканда тырсылдагандай башымдын эки четинен ошондой үндөр чыкты. Менин башыма кан жүгүрүп кеткендей сезилди. Көзүмдөн ушунчалык жаш акты. Мен жашымды токтото алган жокмун. Токтобой ыйлай бердим. "Кудай, рахмат, рахмат сага, рахмат" деп ыраазычылык айтып жаттым. Апостол Владимир Мынчан сыйынып бүткөндөн кийин мен уктап калдым. Мен дары дагы ичкенимди унутуп калыптырмын. Ушунчалык жакшы уктаганымдан мен таң калдым. Ойгонгондон кийин мен өзүмдү ушунчалык жакшы сездим. Бүт дүйнө мен үчүн ойгонгондой сезилди.
Мен ушунчалык жаңылдап калганыма өзүм да ишене албай жаттым. Мен Кудайга рахматымды айтып, мен ушунчалык кубандым. Пастор, мен сөзсүз бүт дүйнөгө бул айыгы тууралуу көбөлүк сөз айтам деп жаттым. Мен ушунчалык Кудайдан сурангам, сен мени айыктырсаң, мен бүт дүйнөгө көбөлүк сөз айтам деп айткам. Мени айыктыр деп Кудайга жалынгам. Пастор абдан сүйүндү. Үй группасы жана команда абдан сүйүнүштү. Баарыбыз чогулуп, апостол Владимирдин сыйынуусу аркылуу кереметтүү айыгуу үчүн Кудайга ыраазычылык айтып жаттык. Телекрусейд 5 күн созулду. Бир да күн калтырбай 5 күн көрдүм. 5 күн ичинде мен бир дагы жолу дары ичпегенимди өзүм байкабай калыптырмын. Канча убакыттан бери биринчи жолу ушундай жакшы уктаганымды байкадым. Уйку убагында өзүмдү өзүм көрбөй калганымды байкадым. Кыргызстандагы миссия Возрождение жыйынына кызмат учуруна мен күбөлүк сөз айттым. Бардыгы мен үчүн сүйүнүп, Кудайды даңкташты. Бардык даңк Кудайга. Мен өзүмдү токтоно албай сүйлөдүм. Сөздөр менин жүрөгүмдөн коюлуп чыгып жаткандай болду. Мен Кудайга айыгуу үчүн, жыйын үчүн, апостол Владимир Мунтян үчүн, Украинада өткөн телекрусейд үчүн ыраазычылыгымды айтып жаттым. Кудайга кайра бардык нерсе үчүн рахмат айттым. Мен ушунчалык ыраазымын.